Мен түшүнө албай атам да, бул чын келгенде кыргыз жарандардын ден соолугуна байланышкан маселеге алынып турабы? Саламаттык сактоо Саламат сактоо тармагына. тармагына. Бирок эмнеге сиз бул жака чыгып маалымат берип атасыз? Эмне үчүн саламат сактоо министрлигинен эмес? Саламаттык сактоо министрлиги бул жакта отурат. Биздики негизги бир гранттык макулдашууга биздин министрлик тараптан сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, биздин министрлик тараптан кол коюлган. Ошондуктан биз алып келип жатабыз. Мына билим берүү министри деле жаңы дайындалды, бирок билим берүү министрлигинде анча деле көп кадрлар алмашкан жок да. Жаңы министр келгенден кийин саламат сактоо министрлигинде аябай эле көп кадр калмаштар болуп атат. Же бул мурдагы кадрлар абдан эле бир жарабаган, эптеп-септеп жолдон алып келип койгондор болгон, же болбосо экинчи бир жагы бар. Бир мындай бир тенденциозность бар да ошол жерде. Мен аны түшүнө албадым. Мен эми мейли кадр саясатына киришпейм. Мен ошон үчүн аты жөнүңүздү бир айтып коесузбу? Ушунчалык көп алмаштырат, аттарын элестете албай калдым. Медербек Адышевич. Ким? Медербек Адышевич. Медербек агай, Медербек мырза, бир суроо. Мага аябай көп кайрылып атат. Мына эне бала маселеси ушул гранттын алкагында каралыптыр. Сиздерде балдар хирургиясы бар. Ошол жерде өткөндө бир маселе көтөргөнмүн. Бир топко чейин операция токтоп калыптыр, ремонт эле тигил эле бул эле деп. Биз көтөргөндөн кийин рахмат, бир жуманын ичинде баштап бердиңер. Эми дагы чыгып атат. Ошол жакта мурда бир директор болгон экен. Ким дейт? Шабралиев дейби? Самудин Шабралиев деген. Ооба, Шабралиев. Өзү операция кылыш экен. Бул жакта апалар чыгып атат. Биз ошого ишенип келип жатканбыз, бирок ал отпускага чыгып кетти. Эмнеге чыгып кетти? Себеби мен ошомо караганда жаңы келген жетекчи менен бир аз келишпес болот окшойт. Мындай куугунтуктуу. Эми кайтар дүйнө, бүгүн келгендер эртеге кетет. Кийинкилер мурункуларды ушинте берсе, мурункулар кийинкилерди анте берсе кандай болот? Ошон үчүн эми эмне болсо ошо болсун. Эми айла жокун айтат экенсиң, бири өлүп бири калсын, бирок тиги балдар эмне болуп атат? Канча күндөн бери жатабыз дейт. Койко үчүн да төлөшөт экен. Операция үчүн да төлөшөт экен. Анан ошол Шабралиевди күтүп жатабыз дейт. Ал келбей атат, себеби бул жакта бир проблемалар бар экен. Ген прокуратура бир иш козгоп коюптур. Ошон үчүн ал жагын өзүңөрчө бир чечип алып туруп, балдардын операциясына шарт түзүп бергилечи. Кандай кылып чакырасыңар? Же мен барып чакырып келейинби, суранып алып келип берейинби? Бир гарантия бересиңер, эмне кыласыңар? Анткени дейт, койко үчүн төлөйбүз дейт, а балдарыбызды башка бирөөнүн колуна ишенип бербейбиз. Бир-эки жолу летальный исход болду деп атат. Ошол кишини чакырып бергиле деп, улам менин телефонумду каяктан билип алышкан? Ушул кезек менен чалып атат, уктап атканда да чалып атышат. Ушуну бир карап коюңуздарчы. Мына президенттин өкүлү өзүңүз да колго алыңыз. Себеби кадр маселесин кандай чечсе ошондой чечсин, бирок мына окшогон интригалар адамдардын өмүрүнө, балдардын келечегине балта чаппаш керек. Бул турган эле интрига. Мен да министр болгонмун. Ушу Кыргыздын чиновниктерин, жетекчилерин иштетпеген, аркка тарткан нерсе бул интрига да. Башкадан чарчабайсың, интригадан чарчайсың. Ошон үчүн ушуну бир чечип бериңиздерчи. Канча күндө ушул маселени чечип бересиздер? Мына бүгүн чакырсаңыздар болот экен, ошо 15 күндөн кийин чакырса болот го отпусктан. Мен ал ким деген киши балким мыктыдыр, балким мыкты эместир, бирок мага чалгандар айтат, биз ошо кишиге ишенип келгенбиз деп атат да. Ошого жооп бериңизчи. Бүгүн сүйлөшүлдү, отзыв кылып атабыз. Бир жумун чыгат уже. Среде эртең менен операция баштайт. Мен билбейм, эмне деген прокуратурага кандай болуп арызданды эле. Мен барыңыздарга кайрылат элем да, ушу мурунку кеткен жетекчинин аркасынан казган адам бирдекени түшүнсүн. Жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайра түшөт көзүңө. Кайтар дүйнө деп коет. Сени да казып чыгат. Анткени идеалдуу иштеген эч ким жок. Өзгөчө биздин системада. Башкасын коюп туруп, балдардын өмүрүн, байкуш апа жүрөгү ооруган баласы, жүрөгүндө порок бар. Эртең эмне болуп кетет деп күн санап отурат, а бул жакта разборкалар өзүнчө. Ушул маселени чечип бериңиздер, эгер болбосо мен өтө катуу көтөрөм бул маселени. Президенттин өзүнө чейин чыгам. Анткени бизге балдардын келечеги. Бул жерде караңыздар, эне бала деп жазылып турат. Экинчиси, гепатиттер эмнеге ушунчалык көбөйүп атат? Бир себептерин айтып түшүндүрүп, элге жутка түшүндүрсөңүздөр болобу? Ушундай болуп атат, абайлагыла, бул жактардан жакшылап кыраак болгула деп. Сиз айтасыз, гепатит Б, гепатит С көбөйүп атат. Бирок ошону караштыруу боюнча азыр полностью косметик салондор, частный стом поликлиниканын баары текшерип атат азырчы. Көп эмне деп коебуз биз, инфекция внутрибольничный депчи, ошол жактан дагы баланы караштырып, предписание берип, көп косметик салондордо лицензия жок, стом поликлиникалар чыгып атат, лицензия жокчу. Ошого азыр караштыруу боюнча ошо астына ошол причинасы да бар, ошо көбөйгөн ошонусу да бар да.
Эми Кудай беттин ары калсын, гепатиттин аяга келип же боорду алмаштыруу менен бүтөт экен, же андан да жаманы менен бүтөт экен. Ушу боорун бөөрүгүн алмаштыргандар мага абдан көп кайрылып атат да. Бир эл аралык дарылоо системасында абдан мыкты дары бар дейт, бирок Кыргызстандын протоколунда ага уруксат берилбейт экен деп атат. Ушундай бир териштирип көрүңүзчү. Мен муну жакшы түшүнбөйм, бирок мага жазгандардын каты ошондой. Эми адам өзүнүн ордун анын ордуна коюп көрмөсө аны түшүнбөйт. Элестетип көрүң, денесиндеги бир орган алынып, башка эле бирөөнүн органы салынып, ошону менен эптеп күн көрүп аткандардын да акыбалын ойлоп коелу. Баягы башыңа келбесе анан адам түшүнбөйт экен да. Мен аларды көрүп алып эле жүрөгүм мындай өйүп атат да. Эмне себептен дегенде билесизби? Ал жака барып келгене бир, экинчиден дагы бир донор, анын да денеси залалга кетти. Эки, үй жайын сатып кеткендер бар экен. Келгенден кийин дарысы да кымбат, үй жайы да жок, кыйналып жашап аткандар бар экен. Айтор ушул протоколду бир карап туруп, ал боюнча да мага маалымат бериңиздерчи. Чоң рахмат.